бардык эле го дейм. Мисалы, Эң начар университет КНУ болуш керек. Карасаң бүт эле окугам, бүт бар дипломдор бар, бирок жумуш таба албайт эч ким. мыкты деп Славянский университет эсептейм. Эң мыкты Манас университети. Жалпыңыздарга салам ардактуу достор. Бүгүн биз өзүңүздөр көрүп тургандай шаарыбыздагы сейил бактарынын биринде турабыз. Азыр өзүңүздөр билгендей мектеп окуучулары мектепти аякташып, акырындан жогорку окуу жайларга тапшырып жаткан учуру. Шаар тургундарынын ою боюнча Кыргызстандагы эң мыкты университет кайсы жана алар эсептеген эң начар деп эсептеген университет кайсы? Ушул суроолордун үстүндө сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз жана албетте баарыбызга эле белгилүү болгондой эң көп акчаны кайсы университет алат деп дагы сурап көрмөкчүбүз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Сиздин оюңуз боюнча Кыргызстандагы эң мыкты университет жана эң начар деп эсептеген университеттериңиз кайсыл? Кыргызстанда тил жагынан болсо БГУ, эң мыкты Манас университети, анан БГУ. Кайсы университетти жакшы деп көп угасыз? Эме укпайм. Сиздикичи? Мугалим го дейм. Жогорку окуу жайларынын аттарынан кайсы университет, мисалы университеттер көп го бизде? Улуттук университет, БГУ, Политех деген сыяктуу. Сен билбейт экенмин. Сыккан эмес экенсиздер, Рахмат. Бишкек гуманитарный университетти жакшы деп ойлойм да, ошо кыргыз боюнча керек. Себеби эмнеге антип ойлойсуз? Менин тааныштарым баары ошол жакта окуйт да, ошон үчүн. Мыкты деп Славянский университет эсептейм. Бирок негизи Кыргызстанда бүт эле университеттер мындай слабый да, көбүнчө эле. Азыр мындай акча менен эле бүтүрүп калганда көп нерселерчи азыр эч ким мындай өз күчү менен эч кандай эмеге окууга өтө албайт. Баарыныкы мындай мектептен эле башталат да, окуусу слабый болуп, андан кийин эле уже чоң окуу жайга өткөндө деле ал деле акча менен эле бүтүп калганда азырчы көп эле нерселер баардыгы эле слабый каралбайт азыр. Ичиндеги окуткан эжелери деле ошо коррупция жок, бирок алышат, баардыгы слабый. Бүткөндө жумуш таба алган университет болсо ошол жакшы да. Мисалы азыр карасаң бүт эле окугам, бүт бар дипломдор бар, бирок жумуш таба албайт эч ким. Көбүнчө Кайсы университет мыкты деп ойлойсуз? Эми билбедим, чындыгын айтсам. Эми элдин керегине жарап, Кыргызстанда иштеген болсо ошол университет жакшы болуш керек. Мен өзүм университет окуган эмесмин, мындай көп мөт бербейм да, бирок түшүнүгүм боюнча эми ошону деп ойлойм өзүм. Арабаевди жакшы деп ойлойм. Негизи университет күчтүү деп ойлойм. Илгери улуттук университет күчтүү болуп экен, азыр кичине самал болуп бартат. Менин оюмча бардыгы эле жакшы го дейм өзүмдүн эмесине. Мисалы эң мыктысы кайсы деп ойлойсуз? Политех. Начар университет деп кайсын эсептейсиз? Эң начар университет КНУ болуш керек. Да. Эмне себептен антип ойлойсуз? Уккан эмелерим бар да, жаман эмес. Кайсыл жагынан, мүмкүн жана эски жагынанбы, же коррупция жагынанбы, же окутуу жагынанбы, кандай деп ойлойсуз? Окутуу жагынан билбейм, бирок мындай так сказать, системасы, что ли, эски да, аябай. Университет жокко, баары эле жакшы го. Мен мындай көз карашым негизи жана колледждерди мисалычы жана училищалар жойсо, мисалы, ошондо акчага дагы жакшы болот, мындай өкмөттүн акчасы кетпейт, мисалычы. Ал колледжди бүтүп алып, техникумду бүтүп алып, лицейди бүтүп алып, бирок жумуш таппай жүрүшөт. Азырчы бизге мындай жумуш таап иштей турган окуу жайларда окуш керек да, студенттерчи. Мисалы, мен бирок акча алганын уга элекмин негизичи. Бирок Арабаевди мындай эмес керек да, калтырыш керек университеттер, чоң университеттерден. Мисалы, илимдер академиясын, мет академияны калтырса болот, мисалы, колледжден, училищтен калтырса болот, бирок калган эмелерди жойсо, ошондо өкмөттүн акчасы да кетпейт. Сиздердин оюңуздарча акчаны кайсы университет эң көп алат? Вот КНУ. Ооба. Да. Ушулай. Ошон точно өз көзүм менен көргөн эмесмин, көрсөм айтмакмын, билбейт экенмин. Ал жөнүндө айткан бере албайм. Бүткөнмүн. Сиздердин убагыңыздарда акча алчу беле? Калган эмес. Андай жок. Бардык эле го дейм. Мисалы эң көп алган деп уктуңуз беле? Жок. Көрбөгөндөн кийин, укпагандан кийин бирок айта албайм да. Бул акча алат деп бирөөнүн күнөөсүн баткым келбейт.
Кыгыздагы дейм. Эмнеге антип ойлодуңуз, көрдүңүз беле же алып калганын? Мен тааныштарым көп ошол жакта окуп барган. Ошентип беришет демек, э? Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте биз шаар тургундарынан жогорку окуу жайлар тууралуу оюн угуп алдык. Кайсыл жогорку окуу жайды жакшы деп эсептешет, тескерисинче кайсынысын бир аз начар деп эсептешет экенин сиздерге аз да болсо пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Сиздер менен мен Соло медиа порталынан Алиман Эсен калык болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта аман туруңуздар.